Гүлшен эже, бүгүн сиз менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Жаңылыктарыңыз көп экен. Эми жаңы жаңылыктардын баштаардан мурун август кандай болду? Энергетикалык деңгээлде август айы кандай өттү? Ошодон айтып бербейсизби? Анан эми каякты көздөй баратабыз? Энергиялар каякты көздөй баратат? Эми август кимге кандай кабыл болду десе болот. Анткени бирөөгө аябай жеңил жыргал жашоо болду, бирок бирөөлөргө Кимдерге? У кого все хорошо. Все хорошо, в смысле хорошо? Настроениясы хорошо, ден соолугу хорошо, акчасы хорошо, мамилеси, финансовый жагы, кайсы жагынан болбосо баары жакшы болгондо маанайга жараша деңиз. Маанайга жараша. Портал иштеди. Кайсы портал иштеди? Портал Альва. Ошонун жөнүндө биз сөз кылганбыз. По-моему, 8 августтун жөнүндө сөз кылганбыз. Вернее, 8 августтан баштап бир жума аябай кыйын жума болот деген сөз болгон. Бирок бул портал августтун аягына чейин иштеди. Августтун аягына чейин баягы эски программалар кандай болсо ошолорду жокко кетиргенге даярдык иштер болду. Бул энергетический жагынан айтканда. Ну, кимде кандай бул программа иштеди, это уже индивидуально караш керек. Ар бирөөнү. Сентябрь болсо күн жагынан деп койсом, күн именно солнце. Бул жагынан август аябай мындай тынч, эч кандай мындай катуу всплеск болгон жок. Спокойно, уравновешенно ай өттү. Бирок могу сентябрдан баштап, сентябрдын башынан биринчи, экинчи, үчүнчү, где-то 5 сентябрга чейин болгон күндөрдө катуу всплеск болду. Физически, опять-таки, ким кандай сезди? Бирөөнүн давлениясы көтөрүлүп аттыбы, бирөө жүрөгү арымап аттыбы. Көп адамдар көп нерсени чыдай албай кыжырланып, агрессия болуп атты. Тем более азыр ушундай энергиялар баягы даярдык болуп аткандан кийин баягы эски программалар сыртка аягына чейин чыга элек. Ошол адамдарда агрессия толук көтөрүлүп атат. Ошон үчүн на ровном месте дегендей, түп-түз эле жерде кетип баратып, вроде уруш чыкпаш керек, эч кандай ызы-чуу болбош керек, эч кандай проблема жок жерде адамдар өзүн өзү баягы ичинде болуп аткан нааразычылыктын баары сыртка чыгып атат. Это нормальное явление. Жиним келип кыйкырып атсам это нормально экен да? Это нормально. Анткени сыртка нерсе чыгыш керек, бул нерсе. Буга чейин баягы ичибизде басып жүргөнбүз да, көрсөтпөй эч кимге. Маска бар болчу да. Аябай сонунмун, белый пушистымын, эч кандай проблема жок. Мен ушпайм деп да. Эч кимге ызы-чуум жок деген, баягы эч кимге тиешпейм. Прям аябай сонунмун деген маскалар бар болчу. Ошол маскалар чечилип атат. Демек, ичинде катылган сырлардын баары, анткени азыр кыргызча айтканда кут, орусча айтканда кут. Бирок бул сөздү кичине башкача айтса болот го. Баягы сандыктын ичинде жабылган, катылган аябай арткы Түндө. Даже бурчтун еще бурчуна катылган, таптакыр жабылган, эч кимге көрсөтүлбөгөн нерселердин баары ушу сыртка чыгып атат да. Ошон үчүн жыргал жашоо өтүп атабыз. Бул бир нерсе. Экинчи нерсе, мына 17 июньдан башталды. Бул энергиялар частота шумуна өсүп баштады. Анткени бул жөнүндө сөз болгон, баягы ажурный энергиялар келип баштады. То есть, если энергиялар жөн эле ылдый баягы 8 герц менен, 7-18 герц менен кармап аткан, 7-14 герц менен кармап аткан, 7-8 деп коеюнчу.
ошол керс менен толук канча убакыттан бери, канча кылымдан бери кармалып аткан частота мына 15-17 июньден баштап өсүп баштады. Реально. Приборлор менен уже тартылып, көрүнүп, уже То есть жердикке окумуштуулар уже ошонун баарын тактап, аныктап көрсөтүп берди. Лаборатория, не только биздин российская лаборатория, Италия, Великобритания тоже подтверждение беришти. Канчада атат ошондо? Азыр өсүп атат. Ошондо где-то 17-18 июньден баштаганда 190 көтөрүлүп кетти резко бир күн ичинде. В основном все происходило түн ичинде. Вернее, түн ичинде спокойно, күндүз скачки эти были. Бирок түн ичинде да сезилчү. Ошондой нерселер. Өйдө көтөрүлүп, кайра ылдый түшүп, мындай скачкообразный болуп аткан. Эми могу сентябрда, где-то 2 сентябрдан баштап бул энергиялар вроде спокойно кармалып эметип атканбыз. Биз ошол энергияны кабыл алып, ошого кирип, То есть 2-түстү биз уже кабыл алып атабыз, ооба, бирок азыр это будет только по нарастающей. Причем очень ускоренно, очень много и очень быстро. Вот ошого чыдашыбыз керек. Анан мындай нерсе, ошол убакыттан баштап мына 15-17 июнь деп алып атам, анткени алдын ала жумуш башталып атат. Примерно 3 айдан ашыгыраак болуп калабы, ошондой 3 ай болуп калат. 3 ай деп эсептей берейинчи. Биз проходили очень плотную, баягы туман менен салыштырмаласам, капкара туман, бирок аябай плотный туман. Эгер сууну элестетсек, суунун плотность баарына түшүнүктүү болот. Сууда кетип баратканда чукай албайсың суунун ичинде. Мындай аябай тез кыймылдай албайсың. Бирок суунун ичинде кетип баратканда ошол суу, баягы плотность анткени чоңураак болгондон кийин, суунун ичинде баса албагандан кийин ошондой сыяктуу энергиядан жер өттү. Получается, биз азыр модно айтканга 3-D, 4-D, 5-D өтүп атабыз, анан алтындорго кирип атабыз деген сөз аябай модный болуп атат. Анан чтобы бул нерсе баягы түшүнүктүү болгондой деп колдонуп атам ушул терминдечи. Бирок негизи биз кандай же десем, если кичине алысыраак баштасам, биз баягы түшүнүктүүрөөк болгондой тетиги арткы жерде болгонбуз, караңгы жерде. Аякка свет жетпейт, цивилизация жетпейт, капкараңгы, эч ким жардам бербейт, өзүң менен өзүң бышып кайнап жашап атасың. Кали-юга. Да, это вот если брать в таком понимании. Анан биз планетаны кичине кыймылдап баштады. Кыймылдап атат. Биякта жарыктык бар. Эми күн тийип турат деп коеюнчу. Ошол күнгө келип атат. То есть это источник. Физический термин менен айтканга сложно, но ошо попробую айткангачы. Ошол этаптан жер кылмылдап айланып атты. Мындай келип по спирали көтөрүлүп атты. Ар бир спиралда, ар бир зонадан өтүп, где-то турбулентность болуп атты. Турбулентность баардык түшүнөт, самолетко отургандар түшүнөт, баягы ямага түшкөндө мындай треска болуп башталат да. Ошондой энергиялар аябай катуу иштеп, квантовый скачоктор болуп атты. Ошол этаптардан өтүп, аягында биз кирдик, так называемый рукав Сварога. Это бир 13-15 жылдарда болгон да. Огненный рукав Сварога, это вот как раз огненная энергия, иштеп аткан энергия. Ошонун ичине кирдик, анан ошол жактан уже процесс даярдыкка башталды. Негизи бул процесс уже көп убакыттан бери болуп атат. Примерно начался с 1945-46 года. Усиленно. Жер өзүнүн орбитасынан чыгып, кайра өзүнө туруп, там очень маленький диапазон болду, где-то миллиметры. Бирок ошол жетиштүү болду, чтобы энергиялар иштеп башташ үчүн. Это взрыв Хиросима, Нагасаки.
Почему мен айтып атам 45-46 Мгм. до этого подготовка болот да. И вот как раз ошо взрыв болгондо Земля орбитасына чыгып кайра ордуна турду. То есть болуп аткан пландар оңой менен эчтеке болуп аткан жок. Баары запланировано. Азыркы процесстер оңой эмес. Усиленно бул процесстер 2008-ден башталды, хотя Майянский календарь 2012 менен бүттү. Апокалипсис башталды деп айтып атабыз, бирок апокалипсис деп коркунуч программалар көп болуп атат да. Коркушуңар керек, билбейсиңерби, билбей отура бергиле. Канчалык көбүрөөк билбесиңер, ошончалык тынчуктайсыңар. Уктай бергиле, спокойно, в Багдаде все спокойно дегендей эле биз ошо менен баягы адамзат ошентип уктап отурган. Эми болсо уктаганга невозможно, жарык аябай катуу тийип атат. Бирок ошол процесстер ошо жарык зонага кириш үчүн, чыгыш үчүн баягы карма деген сөз көп болду, туура эмес жашап атасың, Кудай менен болушуң керек, минтишиң керек, тигинтишиң керек деп сөздөр көп, бирок жүрөк уктап атты. Жүрөк уктагандан кийин баягы Кудайым, Аллах дейбизби, эми ким кандай атайт, ошол нерседен биз алыс болгонбуз. Анан мындай көп сөз болот, Кудайым разы болсун деген сөз. Часто вот эми эфирге сөз кетип атат, бирок күлкүм келет да ошол сөзгөчү. Анткени адамдар эмнегедир ошо Кудайым дегенден кийин сөзсүз аны адам катары кабыл алышат. А негизи это энергия. Бүт эмне болуп атат, кандай болуп атат, жашоодо жакшы болуп атабы, жаман болуп атабы, баягы болуп аткан ситуациялар бүт баары адамдын өзүнөн эле кетип атат. Адам азыр Ошого жараша энергия иштеп атат. Өзүнө предоставлен десем болот. Предоставлен кыргызча кандай болот? Демек жашоосун өзү эле түзөт да. Өзүң жаман болуп атасыңбы? Демек жаман адамдар келет, жаман ситуациялар аткарылат. Демек жыйынтыгы да жаман болот. Но если сен эч кимге жамандык жасабасың, то есть принцип вселенная иштеп атат. И вот азыр биз мына могу этаптан өтүп баратып, келатып, аягында могу аябай плотный, туманный завесадан мына буквально 2 күн болду. Таңкы саат 4кө жетпей где-то бир 3:47, 3:48 минутада ошол уровеньден биз өттүк. Модный сөз менен айтканда 4-я мерность жабылды, схлопнулась. Мен атайлап ушинтип көрсөтүп атам, потому что бул уровеньден да сезип өтүш керек. Бирок в основном сезбегендер болду. Бул убакта Ситуациялык делдерим бар. Да. Бул убакта состояние такой зажатости болуп атты, кысылып, бирдемке кылайын десең кыла албайсың, бирдемке ойлоп табайын, издейин, кылайын, табайын, иштейин, кайра табайын, издейин деген эле ойлор эле болуп атты, а бирок жумуш эч кандай болбой жатат. жылбай калган. Финансовая система вроде бы иштеп атат, адам вроде таап атат, а бирок ушунчалык кыйынчылык менен кетип атат. Анткени бул эски программалар жабылып атат. Анткени биз азыр ушул кирип аткан энергияга, мен айтпадымбы, мына уже бүгүн 2 күндөн баштап, 2 күн уже ушул этаптан өттүк. Биз башка энергия менен, башка мамиле, башка аң сезим, башка көз караш менен жашоого өтүшүбүз керек. Гармоничный жашоого. Так, сиз айтып атпайсызбы, 4-де жабылып калды дедиңиз. Демек биз баарыбыз эле өтүп кеттик да. Да, конечно. Анан эми ошол энергияларга шайкеш аң сезимибиз. Жок, у нас еще есть этап перехода. Этап перехода прям бүгүн эртең бүтпөйт. Этап перехода где-то 35-37 жылдарга чейин болот. Еще процесс биз бүтө элекпиз. Толук где-то ошо 35-37 жылдарда баягы 5-е измерение деп толук менен киребиз го. Мүмкүн ага чейин. Азыр пока датаны эч ким. Гүлшан эже, вообще 4D деген бул убакыт деп коет го.
Азыр 4D жабылып калды, 2-3 күн болду деп атасыз. Эми ошондо убакыт кандай болот? Убакыт чойлот азыр. Чойлот деген кандай чойлот? Биякта немножко другое понятие. 3D это было линейное. То есть мой линейка менен мен только алдыга карайм, көзүм алдымда эмне болсо ошону эле гана көрүнөт. Азыр өтүп аткан убакытта созулуп атат, мындай расширение кетип атат. Өйдө жака, ылды жака, ар кайсы жака. Анан көз карашыбыз да өзгөрүлүп атат. Анткени бул суроого кайталанып атабыз го. Биз азыр карап атканыбыз ошол эле ситуацияны эгер баягы суд системаны караганда бизде күнөөсү бар и күнөөсү жок баягы заявитель болот го, истец. Эки тарап эле болуп аткан. То есть бирөөгө арыз жазып атат, тигиниси болсо жооп бериш керек. Азыр болсо тиги киши күнөөлүү болгон күндө деле эмне үчүн күнөөлүү? Мүмкүн какой-то косвенный дагы показательдер бар беле. То есть расширение. Более расширение. Сознание. Ушу мага убакыт жөнүндө да кызык болуп атат. Гүлшан эже, мурун деген биз убакыт аябай кызылып атат. Жаты болуп калды, 24 саат, 12 саатта өтүп кетип атат мурунку менен караганда деп атпайт белек. А сиз болсо азыр айтып атасыз, убакыт чойлуп атат депчи. Ошондо кайсы жагынан чойлуп атат? Еще чойлуп элек. Пока еще находимся в режиме 12, 14, 15, она вот варьируется болуп атабыз. А бирок эгер толук менен кирген убакытта примерно фантазия болуп көрүнөт. Азыр эртең менен турдум, күн так батпай койду, бүтпөй койду. Ошол күнүн ичинде көп нерсени жаза алсам болот. Көп нерсени. Азыркы заматта, азыркы вот убакыт бизде өтө тар болуп атканы, мисалы үчүн эртең менен турдуң, көзүңдү ачтың, тамак ичтиң, жумушка кеттиң. Вроде бы целый день өттү, а бирок түшүнбөй калдың. Эчтеке жетишпей калдың бирдемке жасаганыңга. Кайра келдиң, түн ичинде вроде жаттың, а уже таң атты. То есть в сутки вот это измерение 24 саат болуп атканы менен, саат иштеп атканы менен, бирок ошол саат билинбей атат, сжатый болуп атат. Азыркы эмеде ошол эле 24 саат болушу мүмкүн башкача убакыт табышабы человечество келечекте. Бирок ошол убакытта көп нерсени жасаса болот да. В этом плане, да, расширение деген. Бирок аны деле опять же бирөөлөр сезет, бирөөлөр сезбейт экен да анда. В основном сезишет. В основном сезишет. Азыр кыскарганды сезгенде эле деңиз. Ооба. Сон. Анан тон кийимдер менен азыр ушул биздин материальный жашоодо азыр тон кийимдер менен аралашып атат деп атабыз го. Ошол кантип проявляться этип атат? Мурун диндерде деп коеюн, баягы источниктерде айтылган сөз, адам каза болгондон кийин тиги дүйнөгө кетип атат, ошол жакта башкача жашоо, бирок бул байланышы жок жашоо болуп аткан. Азыр кайып дүйнө деп атпайбызбы? Ошол кайып дүйнө менен биз азыр жашап аткан ушул мерностьти басып жүрөбүзбү? Ал баары бириккен. Так, муну кандай түшүнсөк болот, бириккен дегенди? Бир киши кетти о дүйнөгө. Ал киши кеткени менен ошол эле жерде жүрөт. То есть азыр мурункудай болуп, душасы кетип калбай эле ушул жерде жүрө береби? Жүрө берет пока, да, потому что объединение болду. Азыр сөз менен ошону мындай которуп көргөнгө аракет кылайын. Мурун жомоктор калбады беле илгерки, баягы устное народное творчество, фольклор деп калып атты. Жомоктордо чоң великандар бар, перилер бар, господи, гномдор бар. Гномы бар. Еще ар кандай эмелердин бар болгону менен алар баары бир жашаган. Бир эле пространствода, мына мисалы үчүн тоонун чокусунда жашап атат, боз үйдү коюп койду. Ошол боз үйгө келип, алар менен баягы жаныбарлар менен сүйлөшүп, бири-бири менен тилин табышкан.
бул пространствода бар болчу. Бирок маалымат калды жомок катары. Бул ушул жомок болду, болгон жок, жомок иши кылса. Белгисиз. Бирок биз азыр эмнеге өттүк? Ошолор гномы, феи, дагы эмне ар кандай ушундай волшебный существолордун баары азыр баары ушу биздин арабызда. Анткени бияка сущности деген сөздү деле кылса айтса болот. Анткени азыр могу этаптан 2 күн мурун өттүк деп атпаймын да. Баягы туман, плотный тумандан өттүк депчи. Ошол плотный тумандан өткөндөн кийин начинается процесс выдавливания всех тех, мен орусча сүйлөйм, кто адамга жардам бербеген. То есть мурун баары бир поляда иштеп, бул жакшы кылат, бул жаман болот деген бөлүнүү болчу. Азыр болсо, негизи баары бир эле максат менен иштеп аткан. Адамга сабакты көрсөтүп, ошол сабактан өтүп, жакшы жолго түшкөн үчүн. Демек, вот эти феи, гномы, все остальное, это как сущности в этом поле иштеп атышкан. Бирок азыр энергиялар өзгөрүлүп атат. И вот эти сущности, которые жаман нерсеге алып баргандар, вот они будут все выдавливаться. То есть сабак өтпөй калабы? Сабак бербей калабы? А зачем сабак, если адамдар жакшы болуп жашаса? Зачем сабактардан өтүп, если өзү ичинен жакшы болуп атса, жакшы мамиле кылып атса, эч кимге жамандык каалабаса, сабактан өтүшкө эмне керек бар? Жыргал жашоо, жомок жашоо. Ушун эже Азыр ошол нерсени түшүнүш оңой эмес. Анткени биз кандайча деп айтсам, биз көнүп калдык, вокруг баары жаман болуп аткандарчы. Тиги калп айтып атат, бул жаман сүйлөп атат, бул жаман иштерди кылып атат, мошенников полно. Вроде бы жакшы адал иштерди кылып атат, бирок калп айтып атат, мошенник болуп атат. Келип кээде сабап кетет, кээде жамандыкты кылып кетет, зордук зомбулук болуп атат. Просто биз ошол нерсенин баягы жамандыктын эң тереңине түштүк да адамзатчы. Эми адамзат ошол тереңдиктен чыгыш керек. Тереңдиктен чыккандан кийин ушундай жамандыкка уже тажрыйба толтура да ашып баратат уже ошол эмеден. Биз азыр просто айланып жуурулуп атабыз, негизи ошол нерседен чыккангачы. Чыккандан кийин уже бул тажрыйба кереги жок болуп калат, адамдар башка жашоо менен жашайт. Энергиялар ушундай түшүп атат. Ушун эже биз азыр айтып атпайбызбы, кайып дүйнө менен аралашып атабыз депчи. Тонкий мир менен аралашып атабыз, кайып дүйнө менен аралашып атабыз деп. Эми ошондо ар бир адам ушул кайып дүйнөнү көрүп, ушул кайып дүйнөнү сезип жашаш керек. Бул граньдар жок азыр. Бирок сезбейбиз ошол грань. Ошол сезбей атабыз. Эми ошол ар бир адамда болуш керек деп атпаймынбы. Бул да бир азыр биздин тил менен айтканда, кайып дүйнө менен сүйлөшүү, кайып дүйнөнү билүү, сезүү бул касиет катары кабыл алынып атпайбы? Кыргызчылык, анан бул касиет, кайып дүйнө менен жашап атабыз депчи. Эми ушун менен элдин баардыгы ушундай болуш керекпи? Баары ушундай болуш керек. Анткени бул энергияга сезим менен өтпөсөк биз чыдай албайбыз. Түшүп аткан энергияга чыдай албай калабыз. Ошон үчүн көп убакыттан бери сөз болуп аткан коркунучтардан кутулгула, жаман ойдон кутулгула. Мейли, мен коркпой калдым, мен жаман ойлобой калдым. Ошентсем эле мен уже кайып дүйнөнү сезип, кайып дүйнөдөн маалымат алып баштаймбы? Жүрөк ачылса, жүрөк ачык болсо, ооба, сезип баштайсыз. Жүрөк кантип ачылат? Только жакшы ой, жакшы тилек, жакшы бата. Ошентсем эле жүрөк, ошондой кылса эле жүрөк ачылып баштайт. Сразу ачылбайт, если коркунучтар бар болсо. Ошондон кутулуш керек. Мейрим болуш керек. Сон.
Сиздин сөзүңүздү бөлүп салган окшойт. Да, Ошондой эле сөзүбүз түзөбүз. кичине бөлүнүп калды. Анткени кайып дүйнөнү бул жака алып келип алып, биздин арабызда жүрөт деп айтсак, пока түшүнүксүз болуп атат бул маалыматчы. Бирок убакыт келет. Адамдар кетип бараткан жерден эле ар кандайдыр көрүнүп, көзгө көрүнүп, түшүнүп, белги болуп, чанда адамдар эле аян деп айтып атышпайбы? Бирок негизи ушул жашоого өтүп атабыз. Анткени тиги дүйнө менен байланыш болгондон кийин алдын ала эмне болот, кандай болот, ошол белгилүү болот да. Мен мындай нерсеге токтогум келип атат. Стресс. Стресс болгондо адам эме стресс деле ар кандай болот да. Бөлүнмө. Мисалы үчүн адам аябай жакшы көргөн адамды жоготту. Бул байланыштар ата эненин ортосунда, аябай жакын адамдардын ортосунда ошол мамилелер үзүлбөйт. Эсте түшүнүк бар болсо. Эсе түшүнүк бар болсо. Но биз стресске кирдик. Сен кетип калдың, мени таштап кеттиң. Мен сенин артыңан баргым келет. Сенин артыңан барышым керек деп адам баягы оор ууга, токсиндин баарын чогултуп, жаман нерсенин баарын чогултканга добровольно чогултат. Анан ооруп калат. Поэтому вот это аябай статистиканы караганда рак, проблема аябай катуу со здоровьем, ну, как бы диабет и так далее. То есть это все симптоматиканы, бирок бул уланган адамдын эмеси болуп атат. Биякта эмне деп айтайын деп атам. Стресс болду, тиги кетип калды. Кармай албайсың да, өзүң бул тарапта болуп атасың. Ошондо кээ бирки жерлерде нарушение болуп калат. Тиги кеткен жан дей берейинчи, буга байланып калат, кете албай, чыга албай. Потому что тиги кой бербей атыр да. Кой бербей атат. Анан ошондо бул дүйнөдө бул жактын адамы болуп, тиги адам ошонун энергиясын соруп баштайт. Тиги жанчы, анткени же кете албайт. Эмне менен, бирдемке менен толукталыш керек да өзүн. Ошол энергияны бияктан соруп баштайт. Анан бул өзү ошол токсинге, оору нерселерге толуп баштайт. Анан ооруйт. То есть вот это непрощение, не отпускание деген нерсе. Анан сущность деп айтып атабыз. Вот это есть, вот этот жан, аябай жакшы көргөн жаны превращается, получается, переходит в состояние вампира. Биз аны кармап атабыз. Ошол стресс аябай чоң ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Ошентип коюшат го өзү эле, ушу баланчам өтүп кеткенден кийин мен стресске түшүп анан ушинтип ооруп калдым деп. Ооба, ал белгилүү го. Бул нерсе азыр анткени дүйнөлөр чогуу бириккенден кийин этот процесс очень быстро идет. В смысле, кайсы процесс? Очень ускоренно. Собирание энергии. Ошонун баарын түшүнүп. То есть душа байланбайт уже жерге. Душа байланбайт. Негизи душа кете бериш керек. Анткени убакыт келди, сен көмөңдү чечкенде эле башка жака барып жашай бериш керек. Единственное, эмне үчүн биз кармалып атабыз. Анткени биз ойлойбуз, бул өлгөндөн кийин болду, кетти жашоо. Жок. На самом деле жан бир күн менен калбайт да. Ал ошойдон баягы путешествие, саякат кете берет. Вот ошону биз билгенде, түшүнгөндө мүмкүн мынчалык стресстер болбойт эмес беле. Биякта немножко теманы дагы эметип атабыз, анткени бул сөз башка жака кирип кеттик. Ооба, кайра башка жака кирип кеттик. Мүмкүн пока просто эртеби ошол информацияны бергенге. Бирок байланыштар аябай көп. Единственное бир айтар сөзүм, буга, наверное, акцент кылыш керек, что бүт дүйнөлөр, биз жашап аткан өзүбүзгө, көзүбүзгө көрүнгөн нерсе, көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселердин баары бириккен. Башка жактан барып коркуп, издеп, тиги бияктан көрүндү, бул бияктан көрүндү деп коркпой эле,
просто билиш керек, что мы все в одном пространстве болуп атабыз. Анан эгер байланышка чыкпай мурун спиритический сеанстар болуп, аябай там магический какой-то эмелерди, обряддарды кылып, анан чакырып келип, азыр андай жок. Ал иштебейт. Сон Гүлшан эже, ушу менен муну токтотойлу дагы. Кайра башка сөздү кайра баштайлы.